Бүгін болып өткен оқиялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов, саламатсыздарбы? Азырынча карантин жана чектөөлөр киргизилбейт. Тилекке каршы өзгөчө абал алынгандан бери илдетти жугузгандардын саны көбөйүп жатат. Буга чейин жетишкен натыйжалар жокко чыгуу коркунучуна туш болду. Айрыкча Бишкек шаарында ооруну жугузгандардын саны көбөйдү. Буга медициналык талаптардын сакталбаганы негизги себеп болууда. Бул илдеттин коркунучу олуттуу экенине көптөгөн жарандарыбыз дагы эле маани бербей жатат. Мен кайталап эскертейин, бул оорунун коркунучу азырда сакталууда. Бирок чектөөлөр аркылуу тартипти камсыз кылууга мүмкүнчүлүктөр бар. Кайрадан карантин режимин киргизип, кырдаалды күч менен көзөмөлдөөгө азырынча барбайбыз деп билдирди Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда. Ырчы аткаруучу Болот Тасмаев 49 жашында каза болду. Бул тууралуу анын кесиптештери билдиришти. Маалыматка ылайык, ырчы кант диабети оорусу менен күрөшүп келген. Оорунун кесепетинен улам бүгүн 30-июнда көз жумган. Болот Тасмаев 71-жылы 3-январда Жалал-Абад облусунун Аксы районуна караштуу Гербен айылында төрөлгөн. Ата-энеси чыгармачыл адамдар болгондуктан Болот Тасмаев кичинекей кезинен сахнага чыккан. Ош шаарындагы Гагарин атындагы орто мектебин бүтүргөн. 91-92 жылдары алып баруучулук менен алектенген. Акын Кыялбек Урманбетовдун аманатын ырдап чыгып, эл оозуна алынган. Эң биринчи ыр жыйнагы Сен билген жоксуң аталышындагы 14 ырдык камтоо 2014-жылы жарык көргөн. Ак Кеме жамааты Болот Тасмаевдин көз жумгандыгына байланыштуу үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Бишкекке Кувейттен Кыргызстандын жарандары учуп келди. 30-июнда Манас эл аралык аэропорту Jazeera Airways авиакомпаниясынын Эл Кувейт Бишкек маршруту боюнча чартердик каттам менен Кувейттен Кыргызстанга келген 102 Кыргыз Республикасынын жаранын тосуп алышты. Бул авиакаттам менен Кувейттен, ошондой эле буга чейин Катар, Египет жана Малайзияда жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн Кувейт тарабынан макулдашуу боюнча чет өлкөлүк жарандардын келүүсүндө орун алган чектөөлөрдүн шартын өлкөгө келүүнүн транзиттик маршруту уюштурулган. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынат. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровдун атынан Кыргыз өлкөсүндөгү чечен жараны жашап кеткен карылар үйүнө акчалай жана гуманитардык жардам көрсөтүлдү. Тагыраагы чечен өлкөсүнүн башчысынын атынан Honda үлгүсүндөгү 1 минивэн, 10 муздаткыч, 3 чаң соргуч, 3 телевизор, кир жуучу машина, француз идиш аяктары жана карылар үйүнүн жашоочуларына кийим-кече тартууланган. Андан тышкары 100 000 сом өлчөмүндөгү каражат берилди. Бул тууралуу коомдук ишмер Ассоль Молдокматова билдирди. Белгилүү болгондой, Рамзан Кадыров Ассоль Молдокматованын эсебине $30,000 акча которгон. Коомдук ишмер карылар үйүнүн жетекчиси Айчүрөк Алышева менен кеңешип, Рамзан Кадыров которгон акчага зарыл болгон буюмдарды алып тапшырды. Акчалай түрүндө берилген 100 000 сомдун жарымы 50 000 сому чечен жаранына кам көргөн Роза Акбулатовага берилди. Өтө коркунучтуу оору вирус жугузган Тазабек Икрамов элди этияттыкка чакырды. Коронавирус жуктуруп алган жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов өзүнүн Facebook баракчасында вирус менен кантип күрөшүп жаткандыгы боюнча бөлүштү. Депутаттын айтымында ал үйдөн дарыланып жатат. Үй бүлөм жакындарым менен катнашты, кан буугандай токтоттум. Санитардык абалды так сактадым, позитивде болдум. Дарыгерлер айткан көрсөтмөлөрдү так аткардым. Кудайга шүгүр, оор күндөр артта калды. Демек биз бул илдеттен котулуунун бир гана жолу бул жеке жарандардын жоопкерчилиги экенин жон терим менен сездим, дейт ал. Мамлекеттик ишмер Исхак Разаков жөнүндө китеп жарык көрдү. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты тарыхчы Гапыр Мадаминовду кабыл алды. Өкүл Мадаминовго улуу инсан Баткенден чыккан мамлекеттик ишмер Исхак Разаков жөнүндө китеп жазганы үчүн терең ыраазычылык билдирип, улуу инсандын
басып өткөн жолу келечек муунга мурас. Ишмердиги жетекчилерге үлгү экенин белгилеп, авторду ардак грамота менен сыйлады. Ал эми Гапыр Мадаминов ыйгарым укуктуу өкүлгө мамлекеттик жооптуу кызматында ийгиликтерди каалап, китебин белекке берди. Исхак Разаковдун 110 жылдыгынын алкагында жарык көргөн Исхак Разаковдун «Инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү» деп аталган китепте анын өмүр таржымалы инсандык акыл сапаттары, жетекчилик жөндөмү кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөгө кошкон салымы жөнүндө кеңири жазылып, ар бир адамдын инсандык сапаттарын калыптандырууга, руханий жактан өзгөрүүгө пайдалуу маалыматтар камтылган. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу өлкөнүн Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаменти жарандарды кабыл алууну убактылуу токтотту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Муну менен бирге министрлик кайрылгандар үчүн байланыш жолдорун көрсөткөн. Эгерде зарыл себептер менен өлкөгө келгенге же чыкканга туура келсе, шилтеме аркылуу кыргыз консул мобилдик тиркемесин көчүрүп, байланыш функциясын басуу керек. Же болбосо WhatsApp 0551 31 20 00 менен кайрылууга болот. Ошондой эле өлкөгө кирүү зарылдыгын тастыктаган документтерди сканерленген нускасын тиркеңиз. Мындан тышкары алгач мамлекетке кирүүнүн шарттары менен таанышып чыгууну сунуштайбыз деп айтылат маалыматта. Билдирме өлкөнүн визаларын каттоо электрондук виза порталы аркылуу жүргүзүлүп жаткандыгы белгиленди. Президент пандемияга жана алдыдагы шайлоого байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылды. Бүгүн өкмөт мүчөлөрү ант беришти. Тиги же бул партия президенттин колдоосун алыптыр деп айтылган кептер чындыкка коошпойт. Бул туурасында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков парламентке кайрылуу жасап жатып билдирди. Кимдин ким экени ушундай учурда билинет. Жээнбеков атка минерлерге кайрылды. Жээнбеков бардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлөрүн баса белгиледи. Эл арасынан тигил же бул партия президенттин колдоосуна алыптыр. Ошол партияга баланча мандат алып берет экендигин сөздөрдү угуп жатам. Мен кандайдыр бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайлангам. Кимдир бирөө менен адам катары адамгерчилик мамилем болушу мүмкүн. Бирок президент катары эч кимге моралдык да, материалдык да карызым жок. Менин тирегим эл, кайсы бир партияга эмес, элиме таянам. Бир Кудайга, анан элиме ишенем. Менде мына ушундай ички эркиндик бар деп эскертти мамлекет башчысы. Бишкекте автоунаа сөзүп кеткен эки велосипедчен, бири мүрт кеткенин Чүй облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматы Спутник агенттигине билдирди. Кырсык бүгүн саат 10:40 чамасында Манас аэропортуна кеткен трассада катталган. Велосипедчендин бирөөсү окуя болгон жерде каза болгон, экинчиси оор жаракаты менен ооруканага жеткирилген. Audi S4 үлгүсүндөгү айдоочусу кармалды. Алдын ала маалыматтар боюнча ал Бишкек тарапты көздөй келе жатып велосипедчиндерди сүзүп кеткен. Кырсыктын себеби азырынча айтыла элек деп билдирет жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы. Окуя болгон жерге милиция иш жүргүзүп жатат. Кырсыктын чоо жайы аныкталууда. Аэропорт жолу 30-июнь бирөөсү каза болуптур. Ошон үчүн абайлап акырын айдаш керек. Вот этот 4 врезался. Велосипедиста здесь остановился. Россия коронавирус пандемиясынын улам 27 мартта башка мамлекеттер менен туруктуу жана чартердик рейсти токтоткон. Бирок зарыл болгон кырдаалдарда учактар каттап турган. Россия алгачкы авиа каттамдарын КМШ мамлекеттерине ачышы мүмкүн. Бул тууралуу Россия Федерациясынын транспорт министри Евгений Дитрих билдиргенин РИА Новости басылмасы жазды. Биз жалпы эл аралык каттамдарды ишке ашыруудан мурда өзүбүзгө жакын болгон КМШ өлкөлөрүнө учабыз деген Дитрих журналисттерге. Россия коронавирус пандемиясынан улам 27 мартта башка мамлекеттер менен туруктуу жана чартердик рейстерди токтоткон. Бирок бул чектөө экспорттук рейстерге жүктөөгө, ошондой эле почтага, тез жардам, гуманитардык жана башка зарыл болгон каттамдарга киргизилген эмес. Ырчы Асел Кадырбекова менен сүзүшкөн айдоочуга кылмыш иши козголуп, 1 айга камакка алынмай болду. Бирок учурда ал ооруканада экендигин Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы кабарлады. Эске сала кетсек, бир нече күн мурда Медеров менен Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry'ни айдап бараткан Асел Кадырбекова ыкчам аракетке келчү топтун ГБР Honda Odyssey унаасы менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен Кадырбекова оор жаракат алып комада жатат. Берки машинадагы 2 киши дагы жабыркап медик
мамлекеттердин жардамын алышууда. Шаардык милиция кырсык тууралуу өзүнүн маалыматын берди жана аталган факт Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 297-берене жол эрежесин бузуу менен каттоого алынып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Финансы министрлиги пандемия башталгандан бери COVID-19 каршы күрөшүүдө жумшалган акча боюнча маалыматтарды жарыялады. Финансы министрлиги эл аралык валюта фондунан келген 120,8 миллион доллар өлчөмүндөгү биринчи транс кайсыл жактарга сарпталганын түшүндүрөт. Каражаттын көпчүлүк бөлүгү маяна жөлөк пул төлөөгө ошондой эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун трансферттерине сарпталган. Мындан сырткары Азия өнүгүү банкынан алынган 50 миллион доллар жарым гранты каражаттын кайда жумшалганы боюнча айтылган. Анын көпчүлүк бөлүгү менен айлык акы төлөнгөн. Бүгүн Атамбаев пневмонияга кабылганы айтылды. УКМК ал коронавирустун белгилери бара жактоочусу менен байланышкан десе, жакындары тергөө абагындагы кызматкерлерден илдет жукканын айтып чыгышкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев коронавирустун белгилери аныкталган жактоочусу Замир Жошов менен жолугушкан. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Эске сала кетсек, бүгүн эртең менен Атамбаев пневмонияга кабылып ооруканага жаткырылганы белгилүү болгон. Кечээ анын ден соолугу начарлап жатканда дарыгерлер COVID-19 ПЦР анализ тапшыртышып, бирок ал таза чыккандыгы айтылган. Муну менен бирге УКМК мурдагы мамлекет башчысы вирус аныкталгандар менен байланышта болгон жактоочусу Замир Жошов менен өзүнүн жакындары менен жолугушуп, кагаз жана буюмдарды алганын билдирген. Баткен облусунда дагы бир санитардык карантиндик пост коюлду. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык коронавирус илдетинин жайылып кетүүсүнө жол бербөө жана аткезчиликке бөгөт коюу максатында Лейлек районунун кире беришинде санитардык карантиндик пост коюлуп, көзөмөл күчөтүлдү. Учурда облуста 2 негизги санитардык карантиндик пост, чек аралаш аймактарда 5 көзөмөл посттор иштеп жатат. Ал эми кошуна мамлекеттер менен чек арада жайгашкан автожол көзөмөл өткөрүү жайлары күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Өзбекстанда 1-жылдан тартып карантиндик чектөөлөр күчөтүлөт. Мындай чечимди коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык комиссия кабыл алды. Чечимге ылайык санитардык дезинфекциялык иштерди жүргүзүү үчүн кийим-кече саткан ири базарлар менен соода комплекстери ишемби жана жекшемби күндөрү толук жабылат. Коомдук жайларда жарандар 2 метрлик социалдык аралыкты сактап, медициналык бет кап жана кол кап кийүүгө милдеттүү. Автобустарда жүргүнчүлөр социалдык аралыкты эске алуу менен бири-биринен алыс отургузулат. Ошондой эле супермаркеттердин киребештеринде кардарларга бекер медициналык бет каптар берилет. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак Кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.